Өзбекстан менен Казакстандын мелдеши тууралуу пикириңизди айтыпсыз, ошо боюнча кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз. Тилекке каршы мунун баары ачуу чындык. Анткени былтыр Астана шаарына Кыргызстан курама командасын жетектеп өзүм барып келгем. Ал жерде алардын ар кандай өздөрүнүн оюн правилаларына макул болуп ойноп келгенбиз. Экспо алкагында өткөн. Анан кийинки быйылкы реванш деп койсок болот. Келип Көкбөрүдөн бетеше турган убакытта биздин көңүлүбүз толгон жок. Алардын Өзбекстан курама командасы менен ойногонуна, бири-бири менен урушуп ойнобогула, гол салбагыла деп аткандагы видеолору бизде бар. Ошого ачууланып айткан оюм ошол болчу. Бул ошого Өзбекстан деле күчтүү, жакшы эле даярданып келиптир да биздин баамыздачы аларда деле. Мүмкүн чындап эле Өзбекстан командасы күчтүү болгондур. Бирок эми Көкбөрүгө аралашып жүргөн кишилердин баардыгы эле муну жакшы түшүнөт. Финалда беттешсек болмок. Казак туугандар биз менен жакшынакай оюн көрсөтүп, биздин ушу көчмөндөр оюнун даңазалап, баркын көтөрүп, финалдык оюн куруп беришсе болмок. Бирок эмнегедир, кандайдыр бир себептерден булар Кыргызстан курама командасы менен беттешкиси келген жок дагы ушундай чечимге барышты булар. Биз ошого көңүлүбүз толбой, тарынч иретинде айтылган. Ошол Казакстан командасын дагы кетип калып анан кайра келгени боюнча дагы, мисалы бизде ушундай кайра келгенде оюнга катыштырбай коюу, ушундай эрежелер каралган беле негизи? Ушундай кылсак болмок беле? Бирок биздин федерация жетекчилигинин чечими бул, биз ал жака тиешебиз жок. Мен кирише албайм ал жака кандай чечим болгонун. Бирок бир жолу кетишип, муляш менен ойнойт элек деп ойнобой кетишип анан кайра кайрылган чындык. Эми баардык эле себептерин баардыгы эле билип эле турат. Кыргызстан курама командасы менен беттешкиси келбегени ал айдан ачык болуп турат. Муну спорт катары кабыл алып эле барышып келишип, ушу Көкбөрүнү көк бардын эле правиласы менен барып ойноп жүрөбүз. Бул оюнду даңазаласак болмок. Негедир казак туугандар былтыр бир жолу утуп алып, анан беттештен качып атат. Баарыбызга түшүнүксүз болуп атат. Ошо баарыбыздын эле оюбуз ошол. Казакстан курама командасынын аттарын эмнеге таптайт десе, элинин намысын коргогонго ушундай жерге алып келбесе, атыбыз жок, бизге ат бергиле, силердин атыңар менен чабабыз деп, анан биздин аттарга нааразы болгону бул өтө түшүнүксүз да. Көкбөрүчү, эңишчи жигит деген астында аты болуш керек. Аты жок, каякта Көкбөрү ойнойм деп келет. Башынан эле туугандардын ошо келген маанайы бизге жаккан эмес. Ошол улактан келген команда бул экинчи Казакстан экинчи командасы деп да айтышып атат да, негизги эмес. Алардын ошондо Казакстандай олуттуу кабыл алган жокпу бул мелдешти деп ойлойсуз? Бул чоңураак саясат болуп калат. Мен бул жөнүндө эчтеке оюм айтпай эле коеюнчу. Бирок экинчи команда келди, чындыгында эле. Чындыгында жаш балдары келди, экинчи командасы келди. Экинчи команданын составында былтыр Монголияга ойногон казак жигиттер дагы жүрөт. Ошол жигиттерди көрүп алдык биз. Саламатсызбы Табылдой эке, бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Көкбөрү оюндары кандай өттү негизи? Анан бүтүлбөгөн жыйынтыктар болуп калды. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Күтүлбөгөн дегенде кандай болот? Мисалы, бул 3-чү жолу көчмөндөр оюндары өтүп атат. Бизге кубанычтуу. Кудай буйруса, биздин Кыргыздын Көкбөрү оюну мындан ары дагы өнүгүп, биздин ошол Өзбекстанда болобу, Россиянын ар кайсы региондорунда дагы бүткүл дүйнөгө тарайткы деп ойлойм. Бул биз үчүн чоң жеңиш, ийгилик деп ойлойм. Но негизги максатыбыз улуу көчмөндөр оюндарынын ортосунда жалпы өлкө жетекчилери, мамлекет жетекчилери келип кол коюп, ушул оюндар аркылуу ынтымагыбызды, достугубузду, биримдигибизди өрчүтөйлү деп, ошондой улуттук оюндарыбызды өнүктүрөлү деп атабыз. Эми кийинки оюндар мүмкүн Өзбекстанда өтүп калат, Россияда өтүп калат, Кытайда өтүп калат. Мун дагы чоң ийгилик, жалпы көчмөндөр оюндарынын өнүгүшүнө баарыбызга чоң ийгилик деп ойлойм. Албетте кубанычтуу, Өзбекстан командасы мына өзү тарыхта жазылып, өздөрү дагы мындан аркы ушул оюнду өнүктүрүүгө дагы бир шарт кошулуп, жылдан жылга Өзбекстан курама командасы дагы күчтүүрөөк ойной баштайт.
Финалдык беттеште ошо Өзбекстан командасынын финалга чыкканы бул чындыгында эле мыкты көрсөткүчпү же атайы Казакстан утулуп койду деген дагы эл арасында кептер болуп атат да. Бул боюнча оюңуз кандай? Эми ар кандай сөздөр айтыла берет да. Бирок эми күч атасын тааныбайт дейт. Өзбекстан курама командасын көрдүңүздөр. Мен айтып коеюн, биздин федерация, Көкбөрү федерациянын жетекчиси, жетекчилиги, жалпы кыргыз көкбөрүчүлөр, жалпы элибиз ушундай жакшы маанайда колунан келген меймандостук менен тосуп атышат. Болгон жакшы мыкты аттарды тандап берип атат. Баардык командалардын шарттары бирдей болуп, Өзбекстан татыктуу жеңишке жетишти. Булар дагы мына мурда ойноп жүргөн командалар. Биз булар менен Навайга чейин барып ойноп жүргөнбүз. Кудай буйруса, мына жеңебиз деп келген экен, байгелүү орундарга ээ болобуз деп. Өзлөрүнүн максатына жетип атат. Биз да кубанычтабыз. Бул оюндарда ар бир команда өзү ат алып келиштиби бул жака же биздин аттарды? Бул жолу өздөрү келишти. Мына жана да айтып атам, биздин федерация, Жыргалбек Саматов баштаган Көкбөрү федерациясы ар бир командага баардык шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып, мыкты аттарды дайындап беришти. Болгон эң күчтүү биздин республикалык чемпионаттарда, биринчиликтерде ойноп аткан мыкты аттарды, клубтардын аттарын алып келип беришти. Өздөрү бул жолу ат алып келишкен жок. Бирок баардык шарт баарына бирдей болгон. Өзбекстандын жеңиши татыктуу деп ойлосо болот да. Өздөрү үчүн биздин ушул улуттук ойун, өзүбүздүн тоюбуздун дагы жогорку деңгээлде өтүшүнө жакшы бул жөнөлгү деп. Бул акыркы учурда ошо Көкпар менен Көкбөрүнүн ортосунда айырмачылыктар, баягы калыстык жактан ар кандай айырмачылыктар болуп атпайбы? Ушул боюнча негизи Казакстан менен биргелишимге келип, бир бирдиктүү оюн түздө кандай болмок эле? Бул башынан эле бирдиктүү Кыргызстандын Көкбөрү деген аты менен аталып келатат. Эл аралык федерация түзүлгөн 2001-2002 жылдары. Кыргыздын Көкбөрү деген аты кабыл алынган. Бул Тажикстанда Бошкаши деп ойнойт. Өзбекстанда Купкари улак деп атышчу. Казактар Көпкар дешүү. Көкпар деп. Бирок кийин баардык Кыргыздын Көкбөрү деген атын кабыл алышкан. Азыр албетте өзлөрүнүн тойлорунда мейли казактар Көкпар деп ойноп атат, алардыкы 2 тайм. Алар өзлөрүнүн чемпионаты Көкпар, бирок эл аралык оюндарда Кыргыздын Көкбөрү деген оюну гана ойношуш керек. Казакстан 3 тайм ошондо биздин Көкбөрүнү ойношот, Албетте. Бирок алар жана айтып атабыз, өзлөрүнчө ар кандай бир турнирлерди ойлоп чыгарып ойноп жүрүшпөйбү? Алар эми Казакстандын ачык чемпионаты деп эсептейм мен. Эми жалпы спортты түшүнгөн көрөрмандарга дагы ошол Казакстанда болуп аткан мелдештер булар өзлөрүнүн бир ачык чемпионатындай болуп, ошол Өзбекстан, Алтай, Монголиялар барып ойноп атпайбы? Алардыкы 2 таймдан ал эми эл аралык аренада Көкбөр Кыргызстандын Көкбөрү деген федерациясы алдында. Ошонун негизинде ойношот. Ачык. Чоң рахмат.